Урматтуу Динара, Дамира, кыздар, силер үчүн атайын менин камыл турушумду колдонобуз деп ниетиңерди угуп алып аябай ыраазы болдум. Колуңарда менин камыл турушум бар. Эми ошону мен кантип колдонуп атканымды майдалап, узун кылып түшүндүрүп бердим. Ошондой эле ошонун аркасы менен бүт кыргызча сүйлөгөн айымдар, кыргызча түшүнгөн адамдар бүт ошо биздин кыргыз жамаатка камыл туруш менен нан жазайын деп атса, ошолорго бүт майдаланган видео. Кыздар, мына бүгүн мен 3-чү күн. Диананыкына мен 1-чү күн баргам. Мына бул турат. Силерде да окшош убакытта жаңыртылган 2 күн болду. Экеси көбөйгөндөн кийин муздаткычка койгом. Нан түгөнүп атам, мен наным жасаган атам. Эмне кылам? Азыр саат таң аткан 8 болду. 8ден мына 9 мүнөт өттүбү? Ооба, 8. Муну азыр жаңыртам биринчи. Мондай кичинекей шпатель аябай маанилүү да, керек да. Андан кийин мондай тараза сатып алыш керек. Бул да керектүү нерсе. Анан эмне кылабыз да? Менде биякта бир 50 граммдай ашырып калганбыз Диана экөөбүзгө. Негизи ошо 50 грамм, даже 20 граммга чейин эле калтырып коюп атам азыр. Биякта 42 грамм, 43 грамм экен. Бирок мага көбүрөөк керек. Эмне кылам? Мунун түйүн аралаштырам. Атам ичине булар да ашып калгандары келсин. Дагы ашырып да калыш керек кийин. Ошон үчүн мен азыр муну деген 44 граммга 90 кылам ала. 97 болуп кетти, 98 болуп кеттир. Иштек койт. Анан кийин муну аралаштырам аябай жакшы мындай. Жакшы аралаштырбай койсо да болбойт да, муну мындай суу менен эзип алгыла. Мына баары мондай бир болуп эле, бир эле мындай суудай болуп эле. Ак суу болуп эле, баары монтип эрип кетет да. Андан кийин 98 болду мейли 100 деле кошуп коем да. Анан 100 грамм эме кошуп коем. Un кошом. Кайра мону жакшы аралаштырабыз. Жакшы аралаштырбай койсо да жакшы ачыбай калат да. Ошон үчүн мону ушу камыл турушта жаңыртып атканда жакшы аралаштырыш керек да. Ошо аябай маанилүү. Мондай эле колго аралаштырам да мен монтип эле. Анан жанагы мондай идишке кайра салам. Дагы бир аралаштырып коемчу. Мына. Ушунда менде 240 грамм. Ушун 180 грамм колдоном, калганын кийинки ашырам да. Мындай кылам. Анан муну жабам. Мында ченегич резинка коем. Анткени мен экесе көтөрүлгөнүн көрүшүм керек да. Анан кийин мына ушундайды эмеге лайтты эмесин лампочкасын күйгүзөм. Анан мынтип коем. Анткени лампочка деген кичине жылуулуу берет да. Азыр кичине бияк суук болуп па үй. Эртерээк көтөрүлсүн деп ушинтип коем. 8де 14 мүнөт өткөндө мына кылдымбы, анан көрөбүз канчада көтөрүлөт. Саат 2:30 болду. Меники деген экесе көтөрүлмөктүр, ылы түшүп баштады. Негизи экесе көтөрүлгөндөн эле жүрүп баштаса болот, бирок иштек болбойт. Мына биякта 500 грамм un, 60 грамм семена льна, кыргызча билбейм эмне болот. Кыргызча жакшы билгендер жазып койгула. Анан аралаштырабыз. Бияка мынтип. Анан кийин 450 грамм суу. Кичине көп болот, иштек болбойт. Анан 180 грамм ачыткы. Камыр туруш. Кандай деп айтсаңыздар ошондой. Кандай ыңгайлуу адамдарга. Мына ачыткыбыз 170 мейли. 180-га жетип калды, эчтеке эмес. Анан бул ашканды мына эмне кылабыз? Бул биздин наныбыз болот. Анан ашканды
ашып калды да буяктан. Ачыткынын түбүн азайтпаш керек. Уюткуну калтырыш керек. Мына бул биздин уюткубуз. Мен азыр минимум бир 50 граммдай калтырам. Мына 53 болуп кетти. Азыр буну бияка ошондой бияк 80 грамм болот мына. Муну болсо муздаткычка салып коем. Мына силердин да муздаткычыңарда турат. Мен сиздерге 80 граммдан бергем. Салып коем, болду. Буга бир жума деле бул камырга, тиги муздаткычта турган камырга бир жума деле тийишпей койсоңор эчтеке болбойт. Анан муну аралаштырабыз. Нанды канча жасаш керек. Мына мен саат 2:30 чейин саакка бардым, саакка барыш керек болду. Дүкөнгө бардым. Адамдардын бул эле камыр турушту эле карап тура албайбыз да. Жашоо деген керек да, жашообуз деле бар да, башка жашоо. Анан кичине ошондо ылдый түшүп кетет да, эчтеке болбойт. Анда неме да, анда стресс болбой эле. Меники 12 деле көтөрүлгөн болуш керек. 12 демесем, 1 точно эле көтөрүлгөн да. Жабабыз. Анан күтөбүз бир жарым саат, 1 саат. Ошондон кийин мен туз кошом. Жарым саат же 1 сааттан кийин туз кошобуз. Анан ушул жерден жүрүп баштайм да мен. Колду суулап туруп эле. Глютен уже иштеп баштайт. Жана жүрүп баштасам колума жабышмак. Ушу кичине уже 1 саат өтүп кеткен үчүн глютен иштеп баштаган үчүн бул уже колго жабышпай, жакшы жуурулат. Эми биздики тузу жакшы аралашкан деген эле максат, кийинки максат биздики. Кыздар, 8:30 болду. Камырым болсо экесе көбөйдү меники, сон болду. Эми муну эмне кылам? Муну деген бул формага салам. Түшүрөбүз. Тузун жакшы сиңиртип, жакшы илеп алгам. Экесе көтөрүлдү. Эми муну деген формага салам. Туруп. Бөлүккө нан барго, ошондой формада жазаган мага жагып атат, анткени турап туруп тостерге салган оңой да. Мына жакта биринчи жумшак май, анан үстүнөн ун. Нан жабышпас үчүн ушундай французский выпечкадан үйрөнгөн, французский каналдардан үйрөнгөн нерсе. Мындай коебуз, салабыз. Мына. Азыр 1 саат күтүп туруп бышырса болот, бирок убактыңар жок болсо, азыр менин убактым жок, азыр мен жатканга даярданам. Мен азыр муну деген мына мынтип муздаткычка салып коем. Анан эртең бышырам, эртең менен. Анткени менин эртең мененки наным жок. Саат 5 болду. Таң аткан. Камыры ысымдалып көтөрүлүптүр. Кичине которо болот, жарым сааттай. Жарым саат өттү. Аябай ысыкка 5 мүнөт бышырам. Анан кийин 350-гө токтотуп дагы бир 30 мүнөттөй ашык бышырам да. Бул жакшы кызарган күтөсүңөр, өзүңөрдүн духовкаңарга жараша. Биринчи 5 мүнөт 450 болгон меники азыр катуусу да. Андан кийин ылдый түшүрөм. 15 мүнөттөн кийин мындан чыгарып, ичи дагы жакшы бышсын деп мына бышырып алдым. Мына сон болуп, даяр болуп бышты бөлкөн наныбыз.